Орунбеков Бакиев тууралуу эмне деди? Максим Бакиевке жана досторуна караштуу Элкат компаниясы мамлекетке өткөрүлдү. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Элкатка байланышкан факты Алексей Ширшовдун көрсөтмөлөрүнөн кийин гана ачыкка чыкты дейт ал. Ошондой эле Ширшовдун маалыматы менен Францияда Максим Бакиевдин вилласы табылганын белгилеп, 2 жылдан бери аны мамлекетке өткөрүү иши жүрүп жатканын айтты. Орунбековдун пикиринде Бакиевдердин мындан башка да дайынсыз жоголгон, мыйзамсыз басып алынган, таланып кеткен мүлк, байлыктары болушу мүмкүн. Эгерде Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтарылса, дал ушундай башка кылмыштуу иштердин бети ачылышы мүмкүн. Бирок Бакиевди алып келип, бул фактыларды ачыкка чыгаруу демилгесине каршы чыккандар бар. Балким алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгынан жана мурдагы иштеринин ашкереленишинен коркуп жатышкандыр, дейт Орунбеков. 12 февралда Элкат компаниясынын мурдагы директору Уланбек Толубаев, негиздөөчүлөрү Зикирали Кенжебаев жана Сергей Шмелов камакка алынган. Аларга коррупция беренеси менен айып тагылган. Элкаттын жетекчиси болуп, мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын мурдагы орун басары Нурадил Баясов дайындалган.